Кулалы багып куш кылдым, курама элди журт кылдым. Манас кыргыз рухунун туу чокса. Манас кыргыз элинин улуу мурасы. Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелинет. Ал 500.553 ырсабынан турат. Манас бул кыргыздардын жашоосунун энциклопедиясы деген экен Чокон Валиханов. Чындыгында эле Манас улуу кыргыз элдин желеги, ата мурасы, акыл ойдун тиреги, түбөлүккө ташка тамга баскандай кыргыз элдин адамзатка белеги. Кана балдар, айткылачы, силер Манас жөнүндө эмнелерди билесиңер? Манас атабыз кулалы кармап куш кылган, курама элди журт кылган, баатыр, айгөл, эр жүрөк адам болгон. Манас эпосу элдин рухунун күзгүсү. Тарыхын энциклопедиясы гана эмес, улуттук демократиянын негизи. Манаста эмне улуу? Эл журттун мүдүгү кызыкчылыктары менен жууртулушкан абийир улуу. Ар намыс улуу, ак жашоого умтулган адеп ахлак улуу. Кыргыз улутунун рухий турмушундагы пайда балын ата журтубуздун топурагында илгертен жашап келе жаткан нак дөөлөттөр улуу. Манаста эмне ыйык? Ата журт ыйык. Ала тоонун койнунда ак калпак журттун биримдиги ыйык. Акыйкаттыкка, актыкка, адилеттүүлүккө негизделген достук ыйык. Манас эпосу элдик рухунун күзгүсү, тарыхынын энциклопедиясы, улуттук демократиянын негизи. Манасте бүтүн дүйнө элин тааныган соң анын атын алып жүргөн коомдук, маданият, тарыхый, этнографиялык жайларыбыз бар. Аларды атап кетсек: Манас айылы, Манастын күмбөзү, Манас таануу илим изилдөө институту, Манас ата ордосу, Манас адабий этнографиялык музей, Манас ордени, Манас аэропорту жана башка. Өзүнүн таанымаса, акыл эси жок болуп кетпөсү, билимдигин, ынтымагын сактап, ар намысын корчотуучу зор мүлк. Манас улуу элдик нарк, ыйман, ыза, сүйүү, сөз, намыс, тарых, мектеп, жол, ыр, улуу сана, ал улуттун баарын өз ичине камтып турат. Кыргызымдын кыраанысың эр Манас, Ок Соронун ураанысың эр Манас. Өмүрүңө узак өмүр кошобуз, өлбөс өчпөс ак батаңдын эр Манас. Каныкей Манас атабыздын аялы, Тазик элинин кызы, өз аты Самираби да Каныкей акылдуу, колунан көрү төгүлгөн, ууз кеңешчи, эр жүрөк аял болгон. Ошондуктан биз да Каныкей энебиздей акылдуу, чечкиндүү, тайманбас, элдердин достугун чындаган кыздардан бололу. Биз да Манас атабыздын жолун жолдогон эр жүрөк жигиттерден бололу. Мекенди коргойлу.